Сот стүйүндөрдө жүргүнчүлөрдүн бири коомдук транспортто бейтааныш кыздын жамбашын кармалаганы тартылган видео тараган. Бишкек милициясы ал кишини издеп жаткан. Кийинчерээк мекемеде 36 жаштагы шектүү кармалганын билдиришти. Маалыматка ылайык кармоо учурунда ал талаптарга баш ийбей, каршылык көрсөтүп, адепсиз сөздөрдү айткан. Буга байланыштуу шектүү милиция бөлүмүнө жеткирилип, майда бейбаштык беренеси менен административдик камакка алуу камерасына киргизилди. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан коомдук транспортто ыдык көрсөтүү фактысы боюнча тергөөгө чейинки териштирүү иштери жүргүзүлөрүн кошумчалашты. Адам укуктары боюнча жаштар бюросу жүргүзгөн изилдөөгө ылайык, Кыргызстандагы кыз-келиндердин көбү коомдук транспортто ыдык көрсөтүүнүн ар кандай түрлөрүнө кабылышат. 2023-жылы ноябрда журналист Александра Титова коомдук транспортто ыдык көргөн кыргызстандык кыз-келиндердин чыныгы окуяларынын негизинде жазылган «Аялдама» аттуу китебин жарыялаган. Китеп ыдык көрсөтүү учурларынан турган 90 окуяны камтыйт. Алардын жарымынан көбүндө кыздар кичинекей кезинде жана өспүрүм курагында ыдык көргөнүн айтышкан.